Assalamu алейкум рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу туугандар, имандуу элем кайрым корбору туугандар, бизди билесиздер. 3-4 жылдан бери Бишкек шаарында Чүй областы боюнча муктажга жардам берип келебиз. Бизде эч кандай демөөрчүлөр, спонсорлорубуз жок. Болгону сиздердин жардамыңыздар менен, элдин жардамы менен муктаждарга кийим-кеч, азык-түлүктөр менен жардам берип келебиз. Алхамдулилля. Анан бизге башка региондордон да кайрылган муктаждар абдан көп болуп атат. Ал жакта биздин филиалдарыбыз жок болгон себебинен аларга жардам бере албай жатабыз. Бирок азыр балдар бир туугандар чыгып, Баткен область, Баткен шаарында филиал ачалы деген сунуш берилди. Кимде ким Баткен шаарынан болгон болсо, Баткен именно центринен жашагандар болгон болсо, кимде ушундай бир 15, 20, 30 квадраттык места болгон болсо, ошол местаны Аллах үчүн берем десеңиздер, өтө сонун болмок. Себеби ал жакта биз имандуу элим кайрым корборун филиал кылып ачып, ал жакта муктаждарга, ошо Баткен областы боюнча муктаждарга жардам бермекпиз. Биз имандуу элем кайрым борбору, бул биздин документациясы полный бар, сертификат, свидетельство бүт баары бар. Имандуу элем кайрым борбору биздики бул проект, а так биздики өзү общественный комитет по делам инвалидов. Ошо ичинен чыккан имандуу элем проекти. Кимде ким Баткенден ушундай место берем десе, бизге кайрылыңыздар иншалла. Ал жерге барып, бүт баарыны сонун кылып коюп, сертификаттарды илип, анан эгерде ошол жактан бир жумуш тапкан болсок, Аллахтан корккон, алдабаган, муктажга жардам берем деген ниети менен бүт туугандар тапкан болсок, ушундай помещение ачып, бүт видео отчет менен муктаждарга жардам бермекпиз. Ошого туугандар, кимде ким Баткенден болсо, ушул видеону бөлүшүп коюңуздар иншалла. Азыркы максатыбыз ушу Баткен областында дагы ушундай филиал ачуу. Иншалла ушундай помещение керек бизге. Мындан да кичинекей болсо боло берет иншалла. Бүт бул жактан кийим-кече, азык-түлүк менен жөнөтүп турабыз. Жана ошондой эле Баткенден дагы билем, байлар дагы көп. Жардам берем дегендер болсо, ошол борбор аркылуу жардам берип атабыз. Бизди билесиздер, бүт баары ачык айкын. Ал жакка да камералар коюп, бүт баарын ачык айкын. Ким эмне ким эмнеге берип атат, бүт баарын көрсөтөбүз. Себеби элдердин алдына дагы отчет берип туруу үчүн. Анан Баткенди ачып алгандан кийин башка региондордо дагы иншалла секин-секинден ачып баштайбыз. Аллах баарыңыздан разы болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.